Sen yetin olsun çaplayın. Eki Müslüman kılıp geçsin. Bizi kuratı büttü. Bir mektepçe baldan bari kakasay var oynayıp duruyor yolda. Kapkara oynayan söz yok. Sadikti bari görseniz hakimler ortağa düşse kadar bolmuyor. Değil mi? Şunday ölmez keşay oldu bu. Bunlar o bayağı çok nerselerden bardığını aytıp bettirmaçılık kılıp yemek kılıp atat. Bulardan hazır 97% aksiyener emez. Bulardan kiyeşesi yok. Özgün rayonunun Дөңбулак кайылынын тургундары облустук соттун алдына наразычылык акциясына чыгышты. Элиттиктер өздөрүнүн жер үлүштөрүнө ээ боло албай, айылдагы союздан калган 78 гектар суга сулуу жерди жана социалдык объектилерди бир ганадан мыйзамсыз ээлеп алганына нааразы. Дээрлик 4 жылдан бери Аттокур Мусурманкулов аттуу мурунку совхоздун башчысы менен соттошуп натыйжа чыкпай жатканын билдиришти. Айылга да суу жок, иче турганда суу жок. Эмес мал, гараж толо техника бәрін сатты. Ел үлүш алдык, 40 сотиктен бөлүнгөн эле үлүш. 40 сотикти бул 21 сотигин берди. Калганына күздө жер бошосо берет, жазда берем, ушу малга чейин бербейт. Же өкмөткө төкпөйт. Налог. Же элге бербейт. Мунун акциясы каяктан жетип жалгыз өзү кандай ушу совхоздун жарымын ээлеп алат. Анда элдик шунун жарымына жетпейт. Муну тергеген адам жок. Биздин өзгөн дагы. Мына оштуку деле бул. Алы жетпейт. Кандай алы жетпейт. Мына садикте ушу Мусурманкуловдордун чоң атасы жата салберденби. Же өзү иштетпейт, же биз жетпейт. Ичи неменен кыг болуп жатат. Ат эшекти кыг болуп жатат. Кече да тагып кетишти. Же бизге беришпейт канча жылдан бери. Мен ошо келгениме 34 жыл болду. 34 жылдан бери бизге бербейт, өзү иштетпейт. Бир адамды сүйлөтпөйт. Ушул эле эмне 5 жылдык немени бүтүппү. Эки Мусурманкулов кетсин. Бизди куратып бүттү. Бир мектепче балдар баары какаштай болуп ойноп турат жолдо. Садикти бар көрсөңүз, акимдер ортого түшөгө да болбойго деп ушундай өлбөс кешай болду бул. Элиттиктер айылдагы мектеп тонолуп, жери менчикке сатылып кеткенин, бала бакча талкаланып жатканын айтышат. Бул мыйзамсыз менчиктештирүү үчүн 76 жаштагы Аттокур Мусурманкулов жананын баласын айыпташат. Айылдагы 266 тургун үлүшүнө ээлик кыла албай, мамлекеттин жерин Мусурманкуловдордун үй бүлөсү каалагандай сатканын ачыкташты. Айыл эли башкы прокуратурадан тартып УКМКга чейин даттанган, бирок жарытылуу чечим чыккан эмес. Ал эми ататалган жаранга жергиликтүү бийликтин күчү жетпейт дешет. Биздин талабыбыз ошо соц объектилерди кайтарып алышыбыз керек. Жер үлүштөрүбүздү алышыбыз керек. Ресторандарды куруп, айылга үлүштөргө, адамдардын үлүштөрүнө кире турган жолдорду жаап койгон. Мурдагыдай кайтарып берди. Үлүшкө техника кире албайт. Үлүшкө арыктын суусу да келбейт. 80 гектарга 78 гектар жер иштеп турат азыр. 27 гектар фондунун жери бар. Атасы баласын өткөрөт, баласы атасын өткөрөт. Өкө бир жерде иштейт. Бири артиллерия фондунун директору, бири ошонун директору. Ошончо болбой ошо закон барбы азыр, Өкө бири-бирин өткөрүп иштей берген бир жерде. Бу жерде ап бар, садик бар, магазин бар. Банябыз бар, дагы водокачкабыз бар. Дөңбулактыктардын иши бүгүн Ош облустук сотунда 2-чи станция катары каралмак эле. Соттун кароочулары киргизбей койгондуктан процесс үзгүлтүккө учурап 7 декабрга жылып кетти. Аттокур Мусурманкулов элиттиктердин айтканын четке кагып, 40 гектар жерде мыйзамдуу менчиктештирип алганын билдирди. Ал эми социалдык объектилердин тонолуп кеткенин моюндаган жок. Совхозго тиешеси бар жарандар өз үлүштөрүнө ээ болгонун кошумчалады. Деген менен юристтер Мусурманкуловдун документи жасалма дейт. Бала бакчаны 2009-жылы бардыгы жогу талап кеткенде жогорку сотко чейин барылган. Ошо боюнча кайтарып астанат этилбей турат. Эми силерди айттым, мен жөн турсаңар айтайын дедим. Бөлөк социалдык объектилер эч кандай иш жакка жылган жок. Бардык ордунда. 40 гектар бак болсо, ал приватташтырылып, сатып алынып, колдо документ бар. Мыйзам ченемдүү бардык иш. Сатып алынган колдо документ бар, мыйзам чегинде. Эл эми булар бир эмес 2 жолу алган үлүшүн.
Буларга дагы үчүнчү жолу дагы алыш керек да. Ошол эле бөлөк мыйзам чегинде жооп беребиз. Бул сот процесси жүрүп атат. Тагы түбү бул жер кимдин жери деген маселе көтөрүлгөн эмес, ал жерде келишим түзгүдөй эмне документиң бар эле деп госреестрден сураган эмес. Ошо келишим бар күнү эле 49 арендага берип коюп, эми ошону кайтарып бериси келбейт эти. Буга чейин да сүйлөшкөнбүз бул киши мененчи. Азыр мектеп тууралуу айтпай койду, эч нерсе айтпай койду. Себеби мектепти бузуп, ордун менчикке сатып ийген. Бала бакчаны болсо, ичин тоноп баарын алып кеткен дагы сыртын элдер буздурбай алып калган. Топлоң менен турат. Эч кимге иштетпестен башка кылсын. 4 жылдан бери чечилбей келе жаткан чырга бир гана сот чекит коет. Мындан мамилеттиктер социалдык мекемелерди элге, жер мамлекетке кайтарылыш үчүн адилеттүү чечим чыгарууну талап кылышат. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдонов, Ош ТВ.